Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзуқни. Бұл берекелі тілден шыққан дуалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың берекелі тілден шыққан дуалар. Бұл дуа қабыл болған дуалар. Бардығында болады. Аз кейбірде ақсақал бір дуа беріп қойыңыз десе де дуасын таппай анан эми жакшы болгула жүргүлө деп анан чын да азырынча мусулман адам аксакалбы жашпы бата бериш керек де. Я Алла, сизге бирөө жакшылык кылды, чай алып берди, сизге машаалла дары дармек берди, жакшынакай бир жакшы калпак кийгизип койду, же бир жерге конокко чакырды. Кандайдыр машаалла бир атай жолбосо дуа берип коюңузчу деп сизге келди, жакшы үмүттөнүп. Пата менен эл көгөрөт. Жагы жамгыр менен жер көгөргөндөй. Быйыл жамгыр кандай көгөрттү, көрдүңөр го? Таштарга чөө өсүп кетти дейт го, ушул чынбы? Чын, зоолорго өсүп кетти. Мынакей Алла Таала берем десе мындай экен, о чөптү оралбай калып кеттин го вообще. Алла жады ушундай берип коет ал. Жыйын терин кыла албай калып кетесиң. Алла Таала берем дей турган болсо, Аллаху акбар. Эч көп эмес. Биз пейлибиз деле оңдойлу. Жакшынакай кылып, алхамдулилля, бактылуу жашоого келгенге өзүбүздүн амалдарыбызды оңдойлу. Мына айтылып аткан нерсеге келейли. Ушу сөз азыркы айткан силер уктуңар, мен айттым. Бирок амалга ашыруу, Аллаху акбар. Ошол күнү биздин бейишибизде. Бу дүйнө бейиш болот. Кайсыны? Боло берет. Азырынча мынакей. Я Алла, мени кечиргин. Я Алла, менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Так. Экинчи. Я Алла, мага райымдуулук кылгын. Меримиңе бөлөгүн. Үчүнчүсү, я Алла, мага амандык бергин, сак саламатчылык. Төртүнчүсү, я Алла, мага ырыскы бергин. Бул сөздү кыска болгону менен ар биринин ичинде канча нерсе? Мына. Ошо бирөөгө дуа берсеңиз ошондой болот. Я Алла, ата-энемдин күнөөлөрүн кечиргин, райымыңа бөлөгүн. Я Алла, аларга амандык бергин, аларга ырыскы бергин. Пайдалуу билим, кең ырыскы, берекелүү ырыскы, бардык нерседен жетишерлик депчи. Бар ата-энеге дуа кыласыз, Аллах. Мына. Кыска-нуска, дайыма. Ошондой эле досуңузга, аялыңызга, бала чакаңызга кимге дуа кылсаңыз. Кеттикпи? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кээ бир периштелер кайыпты билишет дейт. Ошол чынбы? Мисалга чүчкүргөндө айтып аткан же ойлоп аткан нерсеси туура болуп калат го. Жо мындай караңыздар. Гайыпты Алладан башка эч ким билбейт. Бир да периште, бир да пайгамбар. Кайсы периштеге, кайсы пайгамбарга Алла Таала гайыптын кабарын берсе, ал ошончолук эле билет болду. Түшүнүктүбү? Алла кабарын берген, ошон үчүн мисалы пайгамбарлар гайыптын кабарларын айтат эле, периштелер келип айтат мисалы. Макулбу? Ал Алла Таала кабар бергенди гана. Шуну билиңиз да. Кеттик.